Урматтуу мекендештер, күн сайын Москва, Казакстан каттамы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жарандарына документ жоготуу, СНИЛС, иненен трудовой договор, метнишка, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус, ДМС 1 жылдык, полис биринчи жазган 10 адамга кысыз, даяр болуу убактысы 1 жума. Мыйзамдуу түрдө бардык миграциялык көйгөйлөргө жардам беребиз. Баарынан да узак жолдо Заматта комфорт автоунаа менен кезексиз чек арага кирди чыкты болгону 33 саатта. Алдын ала өз орунуңузду брондоону унутпаңыз. Толук маалымат алуу үчүн 8977 750 46 38 биз менен кызматташ болуңуздар. Шумкар мырза жооп берет. Екатеринбургда кыргызстандык соодагерлер иш ташташты. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы Пекин деп аталган соода борборунда соодагерлер ижара акынын кымбатташына нааразы болуп иш ташташты. 26 февралдагы акцияга базарда иштеген кыргызстандык соодагерлерди кошулганын Безумный ЭКБ деп аталган телеграм каналы жазды. Маалыматка ылайык, иш таштагандар соода орундарынын ижара акысы март айынан тартып 20-30% кымбаттай турганына нааразычылык билдиришти. Соодагерлер менен жолуккан базардын администрациясы баалардын кымбатташына коммуналдык кызмат акылары көтөрүлгөнү себеп болгонун билдирген. Телеграм канал нааразычылыкка чыккандарга Кыргызстандын Екатеринбургдагы консулдугунун өкүлдөрү келип жолукканын, алар соода борборунун жетекчилиги менен сүйлөшүүнү убада кылганын жазды. Булак Оштубы кежи. Куранды өрттөгөн киши Чеченстанда 3,5 жылга кесилди. Чеченстандын борбору Грозный шаарында сот Волгоград шаарынын тургуну Никита Журавелди Куран китебин өрттөгөн үчүн айыптуу деп таап 3,5 жылга эркинен ажыратканын бүгүн 27 февралда жергиликтүү басылмалар жана телеграм каналдар билдиришти. Кылмыш жаза кодексинин ээн баштык деген беренесинин негизинде айыпталган Журавел динге ишенгендердин сезимин мазактаган үчүн деп 300 саат милдеттүү жумуш аткарышы да керек болот. Сот отурумунда Журавел мусулмандардан кечирим сурап, алар үчүн ыйык китепти өрттөгөн үчүн күнөөсүн мойнуна аларын, бирок одону тартип бузуу ниети болбогонун айткан. 2023 жылдын 19 майында телеграм каналдардын биринде мечиттин фонунда Куран китеби күйүп жаткан видео чыккан. Эртеси күнү Волгоград шаарында педагогика университетинин студенти Никита Журавел кармалган. Интернетте ал Куранды Украинанын тапшырмасы боюнча өрттөгөнүн, бул үчүн 10 000 рубль убада кылышканын айтып жаткан видео тараган. Козголгон кылмыш ишинин Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин Чеченстанга өткөрүп берип, муну аймактын көпчүлүк тургундары өздөрүн жабыркаган тарап деп сезип жатышканы менен түшүндүргөн. Грозный шаарынын тергөө абагынан Журавел Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун 15 жаштагы уулу Адам Кадыровдун оор токмогуна кабылган. Сентябрь айынын соңунда Рамзан Кадыров өзүнүн телеграм каналына окуянын видеосун жарыялаган. Кийин ал уулуна Чеченстандын баатыры деген наам ыйгарып, Журавелди өлтүрүп койсо деле жакшы болмоктугун айткан. Журавел абакта сабалган видео коомчулукта кызуу талкуу жараткан, бирок күч органдары эч кандай реакция жасаган эмес. Тергөө абагына башка адам кандайча кирип камактагы кишиге кол салганы боюнча да түшүндүрмө берилген эмес. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков ага бул окуяга байланыштуу суроо бербөөнү өтүнгөн. Булак Азаттык. Пил болсо аны дагы алып киришмек. Акылбек Жапаров тойлордогу жосунсуз жоруктарды сындады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү тойлорду бир түрдүү кылып өткөрүүгө чакырды. Ал мындай пикирин кече 26 февралдагы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин коллегиялык жыйынында айтты. Жапаров аталган жыйында Кыргызстандын бардык каада салттарын бир тартипке келтирүүнү суранып, тойлордо жосунсуз жоруктар көбөйгөнүн белгилеген. Бала Нью-Йоркто төрөлөбү, Кочкордобу же Кочкор атадагы каада салттардын баарын бирдей кылып берсеңиздер, кыргыздын тою болуп жатат, тушоо кесүүсү болуп жатат, кыз узатып жатат, келин алып жатат дегендердин бардыгы бир түрдүү болсо, ар бир тамада каалагандай кылып өткөрөт, ар бир үй бүлө өзүнүн аң сезимине, деңгээлине жараша өткөрөт. Жакында эле тойкананын ичине атты алып киргенин көрдүк. Пил болсо аны дагы алып кирмек болгон каада салттын баарын иреттеп берсеңиздер деген өтүнүч, деди ал. Ошондой эле өкмөт башчы башка улуттар, туристтер бизде бала төрөлгөндө кандай каада салттар бар экенин жана алар кандай экенин түшүнүү үчүн каада салттар бирдиктүү болсо дейт. Булак Супер кежи.
Орусия мунай заводдоруна жасалган чабуулдан соң бензинди экспорттоого чектөө киргизди. Орусиянын өкмөтү 1-марттан тартып башка мамлекеттерге бензинди экспорттоого тыюу салды. Азаттыктын орус кызматы кабарлагандай, мындай чектөө Украина армиясынын Орусиянын мунай заводдоруна жасаган катар чабуулдарынан кийин киргизилди. Орусиянын вице-премьеринин өкүлү Александр Новак маалымат агенттиктерге бул тыюу жарым жылга киргизилгенин билдирди. Аталган чара өндүрүштүн кыскаруусунун фонунда ички рыноктогу сезондук суроо талап учурунда баалардын кымбаттап кетишин алдын алат деп күтүлүүдө. Мындан сырткары өлкөдөгү мунайды кайра иштетүүчү заводдор өндүргөн дизель отунун 16%-ын биржада сатууга милдеттендирилди. Буга чейин алар продукциялардын 12,5%-ы ички базарда милдеттүү түрдө сатып келишкен. Чектөө бардык экспорттоого тиешелүүбү жокпу азырынча белгисиз. РБК басылмасы өкмөттөгү өз булактарына таянуу менен мындай чара Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерге Монголияга, Өзбекстанга, Абхазияга жана Түштүк Осетияга тиешеси жок болушу мүмкүн деп жазды. 2024-жылдын январ-февралында Орусиянын 4 ири мунай чыгаруучу заводдору, анын ичинде Волгограддагы, Туапседеги, Усть-Лугадагы жана Краснодар крайындагы заводдор учкучсуз учактардын чабуулуна кабылып жабыр тарткан. Ошондой эле Нижегородск облусундагы мунайды иштетүүчү заводдо ири авария катталган. Мындан улам Орусияда бензин өндүрүү 2%-га кыскарган. Орусиялык РБК басылмасы кабарлагандай, мунун фонунда бензиндин АИ-92 жана АИ-95 үлгүлөрүнүн, ошондой эле дизель майынын баасы 23%-га чейин кымбаттап кеткен. Орусиянын өкмөтү күйүүчү майдын экспортуна былтыр күздө да кыска убакытка чектөө киргизген. Анда бул тармактагы эксперттер тыюу көпкө созулбай турганын белгилешкен. Коммерсант басылмасы жазгандай, талдоочулар мунун себебин күйүүчү майды сактоочу кампалардын аздыгы менен түшүндүрүп, чектөө узарса, мунайды кайра иштетүү дагы кыскарып кетерин айтышкан. Булак Азаттык. Жаңы туунун сүрөтү түшүрүлгөн паспорттар апрелден тарта чыгарыла баштайт. Кыргызстандын жаңы өзгөртүлгөн тоосу түшүрүлгөн паспорттар жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр апрель айынын ортосунан тарта бериле баштайт. Бул тууралуу Калкты каттоо департаментинин башчысы Арсен Миңбаев 27 февралда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында билдирди. Негизи туунун өзгөрүшү менен документтерди толук алмаштыруу талабы жок. Азыр жарандардын колундагы паспорттар мөөнөтү бүткүчө иштейт. Ал эми план боюнча бизде жаңы туу түшүрүлгөн ички паспорттар апрелдин ортосунан тартып берилет. Жалпы жарандык паспортту келерки 2025-жылдан тартып бере баштайбыз, деди Миңбаев. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети 27 февралда жарандык абалдын актылары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жатат. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Замир Кожомуратовдун депутаттарга маалымдашынча, мыйзамды өзгөртүү мамлекеттик каттоонун электрондук форматка өткөрүлүшүнө багытталган. Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү тууралуу мыйзам былтыр декабрда жогорку кеңеште кабыл алынган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Мыйзам 26 декабрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыялангандан кийин күчүнө кирген. Министрлер кабинетинин жаңы кабыл алынган туунун техникалык өзгөчөлүгүн бекиткен токтому 29 декабрда кабыл алынган. Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Булак Азаттык.